Sen özü periştere sulusun da. Seni kичине жасап койсок, сонун болуп калат. Мына алтыным. Даярсың. Ханышыдай болуп, сулуу болуп калдың. Тигинин сени көргөндө, дароо эле бутуңа жыгылып калат. Мына бүттү. А бул сизге. Ой, рахмат, Динарочка. Алло, Мели, Динарочка, көрүшөбүз. Да? Зайка, холодильник ташсаң? Эльнарчика? Ай? Эже, караңызчы. Ужас. Ай, эмне болуп кетти? Кандай чамда болуп калды? Же жанагы илич келгенде бир нерсеге тийгизип жибердимби? Эже, эмне кылдыңыз? Мен азыр эфирге чыгышым керек да. Ой, тобо кылдым. Мындай болушу мүмкүн эмес такыр. Эльнарочка, сен ыйлабачы. Андан көрө маселени чечели. Кантип? Рамиске жолугалы. Рамис бизге сөзсүз жардам берет. Бас, жүр. Рамис, биз сага. Бизде маселе болуп калды. Угутам. Рамис байке, мен бүгүнкү эфирге чыга албайт окшойм. Неге? Гримерныйда көйнөгүмдө такпай болуп калыптыр. Кандайча? Билбеймин, өзүм да түшүнбөй атам. Жаныңда эмне, башка күнөөң жокпу? Жок, бул жерде жок, үйдө бар. Үйгө барып келгенге жетишпейсиң. Эфирге 20 мүнөт калды. Элнара, сен түшүнүп атасыңбы? Теле көрүүчүлөрдүн алдында бул сен эле эмес, баардыгыбыздын жоопкерчилигибиз. Сен бүт компанияны уят кылып атасың. Жаңылыктар үзгүлтүккө учурады деген. Тарыхта болгон эмес, Элнара, тарыхта. Рамис байке, көрүп турасыз го, бул жерде менде күнөөм жок. Анан күнөө кимде деп ойлоп атасың? Мына сен кимден көрүп атасың, айтчы? Гримерныйда Айзада Марсовнадан башка эч ким жок болчу. Сен эми Айзада Марсовнадан көрүп атасыңбы? Элнара, Айзада Марсовна 10 жылдан ашык теледе иштеп келет. Артынан бир да жаман кеп берчибеген эже. Ишинен капыстыкта кетпеген ишкер. Сен эмеле келип алып? Не Айзада Марсовнанын таза аброюна эмне? Жалаа жапкың келип атабы? Рамис байке, коюңузчу, мен антип такыр ойлогон жокмун. Бирок билбейм эмне болуп кеткенин.
Ана көрө эфирде чечпейлиби? Эмне кылайлы? Тура. Ошону чечсеңер жакшы болот. Рамис, эмне ызычуу болуп жатасыңар? Сүйлөшкөңөр менин кабинетиме чейин угулуп жатат. Деги тынччылыкпы? Асель Мамытовна. Элнаранын эфирге чыкчу көйнөгү булганып калыптыр, ал бүгүнкү эфирге чыга албайт экен. Бизге ушул эле жетишпей жатты эле. Эми эмне кылабыз? Эфирге 15 мүнөт калды. Тынаранын тест тапкыла. Тынара жок да бул жерде. Ал жолугушууга чыкты эле. Жолугушуп полугушуңарды мен билбеймин. Тынараны тест тапкыла. Алло, Алло, Тынара, салам, кайдасың? мен айткандай болду? Тез келип кал, сен эфирге чыгасың. Деч. Ал чыкпай калды эфирге. Себебин сен сурабам, мен айтпай эле коеюн. Бол убакыттар, учуп келип кал. Макул. Макул деди. Асель Мамытовна, сизге рахмат. Мени сактап калдыңыз. Бул жакшылыгыңызды эч унутпайм. Эч нерсе эмес. Эфир жагы чечилди. Эми Эркин Усеновичке эмне деп жооп айтсак экен? Шеф муну билсе сурайт. Асель Мамытовна, болгондой эле туурасын айтпайлыбы? Элнара, түшүнсөң, болбогон көйнөктү шылтоо кылышты деп. Жамааттын көзүнчө баарыбызды уят кылса, шермендебиз чыгат. Андан көрө шеф сурап калса, мен даяр эмесмин деп айт. Макулбу? Күндүн өзөктүү окуяларын түзгөн Кабар Ньюс программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Тынара Жапарова. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүү окуялардан кыскача түрмөк. Өлкөбүздө 6 мамлекеттин башчылары чогулуп 2025-жылга чейин коюлган. Анан акырын шеф чалып жатат. Алло. Саламатсызбы, Эркин Усенович? Угуп жатам. Асель Мамытовна, Элнара Манасова эмнеге эфирге чыккан жок? Билсек болобу? Эркин Усенович, мен сизге эфирден кийин айтайын дедим эле. Элнара биздин даярдоочу топко мен даяр эмесмин деп айтыптыр. Аны бир аз дагы даярдайлы. Анда жакшылап даярдансын. Биздин жамаатта жардам бергиле. Кийинки эфирге даярдап чыгаргыла. Жарайт, Эркин Усенович. Мына сага дагы бир жолу жардамым тийди. Шефтин каарынан сактап калдым сени. Асель Мамытовна, мен эмне деримди билбей турам. Сиздерге абдан ыраазымын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Арстан шоу өзөк программасы соңуна чыкты. Бүгүн биздин конокто жаш ырчы Жан Үнү менен Айшер аттуу кызыбыз болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Стоп! Бүттү. Рахмат. Барыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Сиздер бар, Арслан шоу бар. Дагы бир жолу. Баары жакшы? Эң сонун. Урматтуу коллектив, кийинки жумада дагы ушундай иштеп алсак, аябай сонун болмок. Абир, эмне болду? Мен сага чорону жибербедим беле. Сен болсо ит тааныбаган бир ырчыны чыгарып турсуң. Аселя Мамытовна, программанын автору катары мен өзүм билем. Кимди чыгарам, кимди чыгарбайм. Уктуңузбу? Сен антип мага короңдобу? Сага окшогондордун далайын көргөнбүз. Бул жерге канча алып баруучу келип, канча алып баруучу кеткенин билесиңби? Аселя Мамытовна, сиз мени коркутканга өтүп алдыңыз, Мен сизге мындай жалпак тил менен эле түшүндүрөйүнчү. Канча жылдан бери мен билем, сиздердин бир дагы оюн зоок программаңыздар жок болчу. Мен келип, жаңы жетекчи менен иштеп, Арслан шоуну чыгарып койсом, эми келип алып мага аны чыгарып кой, муну чыгарып кой деп атасыздар. Туурабы же туура эмеспи? Сен тим эле өзүңө ишенимди сүйлөйт окшойсуң, Аселя Мамытовна, сиздин мага таарынганыңыз өзү туура эмес. Чорок айтып коюңуз, ал башка шоуларга чыга бербейт экен, же бир гана Арслан шоуга чыгыш керек бекен. Абир, сен көптөн бери менин ишеничимди актабай жүрөсүң. Шашпа эми. Сиздин өз менин жумушума киришкениңиз туура эмес иш. Эркин Үсенович айтпады беле жаңча иштейли деп. Токтотпойсуңарбы эскичиңерди? Тажат кырлар. Болду, рахмат. Самайыңдан мен назик сылайын, садағамсың сен менің күн айым. Жаныңдаған сүйінің оту, жансың ылайым. Кереметім сен, татың ақайым, қымбатым менің жашын ақайым. Құшағыма мен келші асылым, қатып алайын. Бүтүп калдыңбы? Мен келдим. Не болду? Эфирге чыгам дедиң эле чыкпай калдың. Бир шалакылык болуп кетти окшойт. Азыр. Не болду? Көйнөгүм алдына зеленка төгүлүп калыптыр. Көйнөгүң каякта эле? Өзүм тегизге даярданып жатып, гримерша Айзада Марсовнага үтүктөп бериңизчи деп суранdım эле. Анан келип кийин десем, ушул иш болуптур. Гримерныйдан домой чыккан окшойт, Айзада Марсовна жасады деп ойлоп атасыңбы? Жок, Айзада Марсовна аябай жакшы же. Бул жерде бир түшүнбөстүк болуп кетти окшойт. Жакшы Асель Мамытовна сактап калды. Ал Рамис Байкеге буйрук берди эле. Ал Тынарадагы дароо келип калып, анан эфир кетти. Кызык. Эмне болду экен? Элнара, түз эфирге чыгып аткандан кийин 2-3 костюм жаныңда сөз болуш керек да. Мейли, мындан кийин жумушуңа так. Өзүңө бекем болчу, мейлиби? Мен сени жеткирип коеюн. Кеч болуп кетти. Карачы, ушуп да калдым. Жалгадырович, белеңиз аябай жакты. Сен үчүн го. Мен досум кандай жүрөт? Ал досуңуз өзүн өзү билген өтүгүн төргөлгөн экен. Эмне болду? Жаңылыктарга жаңы кабар чап келди. Эмне эфирге чыктыбы? Жок, чыга элек. Жүр. Жаным,
Sendey suluğunu asmandan dağı, жерден dağı izlep taба albayım go. An üstüne sendey ayal zatı azır bul жашоодо жарал элек. Коюңузчу. Комплиментиңизге рахмат. Чындап айтып жатам. Так, Тынара. Эркин Үсенович жумушка көнүшүп калдыбы? Ой, ал досуңуз. Көнмөк турсун баш оту менен кирип кетти го ишке. Жалаң гана алмаштыруулар менен элек. Сизди укпай коюп бизге тийишпейби? Мен аны жумушка өзүм алгам. Ал жагынан камсанаба. Ошондой эле болсун. Ато бизге кыйын. Мени жумуш ордуңду сакташ эле колдонуп жүрөсүң, Иә. Коюңузчу. Кантип мен жөнүндө ушинтип ойлодуңуз? Мен үчүн бир гана алтын башыңыз аман жүргөн эле керек. Менин жөжөшкам. Жөжөмсүң го менин. Жөжөшкам. Бир отол эле кара жөжөм деп болбойсузбу? Жалгадырович, менин дагы бир өтүнүчүм бар эле. Кандай өтүнүч? Продюсер Асель Мамытовнан тааныйсыз да? Тааныйм. Жакында келе жаткан айда биздин телекөрсөтүүнүн күнү болот эмеспи? Ошого караштуу эжеге президенттик ардак грамотасын алып бериңиз. Тынара, аны Эркин сени жумуштан кетирип атканда, сенин өтүнүчүң менен мен аны жумушка алып калбадым беле. Кел андан көрө ал сыйлыкты мен сага алып берейин. Магабы? Сага? Эмне болбойбу? Карап көрүңүз. Бардык сиздин колуңузда эмеспи? Жаным о менин. Рамис? Эркин Үсенович Элнарага ачкенедей жармашып алды. Аны эфирге чыгаргыла деп жатат. Менин байкашымча, Элнара эфирге жакшы эле чыкчудай. Жумушка жөндөмдүү, адамгерчиликтүү да экен. Көрдүңүз го баягыны Айзада Марсовнага эч кандай жаман сөз айтпай, сабырдуу болгонго аракет кылды. Туурабы? Туура. Ай, Рамис. Сага эмне болду? Тимеле Элнаранын көздөрүнөн тегеренип кетесиң го? Сен эмне? Анын адвокаты болуп алгансыңбы, я? Асель Мамытовна, сиз антип сүйлөбөңүз. Мен жөн гана жагдайды карап айтып атам. Анан качанга чейин биз ушинтип эле аны муну деп Элнаранын эфирин жылдырып жүрө беребиз? Эгер муну Эркин Үсенович билип кала турган болсо, экөөбүздүн тең башыбыз кетет. Билесизби? Мунуң туура. Туура. Бирок сенин башың иштейт ай. Иштейт. Андан көрө, Асель Мамытовна, мындай кылалы. Элнараны биз эфирге чыгара берели. Мына анан ошол жерден бир капканга чалыштырабыз. Мен макулмун. Бүгүндөн баштап Элнараны сен даярдай бер. Ал эфирге чыга берсин. Бирок бул сапар блузка менен иш бүтпөйт. Чоң резонанс боло турган. Элдер Эркин Үсенович иренжи турган бир нерсе ойлоп табышың керек. Сен деген мыкты, эски карышкыр редакторсың да, Рамис. Мыкты деңизчи? Ооба. Жарайт, Асель Мамытовна. Жарайт. Сиз үчүн. Бардыгын сиз үчүн кылабыз, шеф. Азаматсың.
Элнара, құттықтайм. Игілікті болсын. Рахмат. Буйруса сиздерди мага көргөзгөн ишеничиңиздерди актайм деп ишендиргим келет Рамис байке. Эльнара, құттықтаймын. Мамлекеттик эң чоң каналында сенин дебютуң ийгиликтүү болсун. Ой, Тынара, сен де куттуктап келдиңби? Чоң рахмат. Даярданабыз. Даярсың? Ооба. Жардам беребиз. Даярданабыз. 3, 1. Саламатсыздарбы? 77 каналдын эфирин Кабар Ньюс маалымат программасы улантат. Кабар топтомдору менен студияда мен Эльнара Манасова. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Star Mobile мобилдик компаниясынын жаңы кеңсеси алыскы райондордо ачылды. Кененирээк биздин кабарчынын сюжетинен көрүңүздөр. Асель Мамытовна, жаңылыктарга барып келдим.